Ал жерден эми оюн катуу курч мүнөздө болот. Эми баягы бу жерден эми прогноз болоордун алдында эми судьяларды ушулар эми объективдүү болсо экен деген эле ойдомун да. Анткени баягы бир тарап кышкыра берсе, анан билесиңер туурабы? Биздин талаадан тегерегинде жанагы штрафнойдун тегерегинде ышкыра берсе, анан кийин балдарды дагы ошол ышкырыктар чүнчүтүп салышы мүмкүн да, баягы психологически. Эгер судейство объективный болуп, анан оюн баягы жакшы жүрсө, мен ойлойм, Араб Эмират командасы менен тең тайлашып эле ойносо болот. Ушу ничья болуп, анан кийин жанагы дополнительный времяда, анан кийин пенальти менен пенальтилерден биз жеңебиз го деген ошондойду мындай оптимистичный баягы өзүмдүн прогнозумду коюп атам. Бирок талай элер менен ойнош өтө кыйын. Аны мен көрөрмандарга айтып коеюн. Жанагындай ышкырыктар болушу мүмкүн. Анан эми спорттун баягы мелдештин табияты ушундай болот. Кабатыр болуп аткан ушул атаандаштын үйүндө, ошолордун талаасында болуп атканы болуп атат. А так баягы оюнчулардын чеберчилиги менен баарын салыштырып көрсөк, Эмират менен ойносо толук болот. Артында Кыргызстан, эл, үйөрмандар турганын баарын сезип атышат. Алда бир мындай двойной нагрузкада баягы жоопкерчиликчи. Биринчи баягы ойunu бир оюн жакшы жүрбөй кетип атканды байкабадыңар, алар баягы эмеден да толкундануудан. Анан бизге толкундануу өткөндөн кийин анан оюн башталды. Мына азыр Филиппин менен деле башталышында баягы толкунданып бир 15 мүнөт жакшы болгон жок. Андан кийин кетти оюнчу. Бул жерде дагы эми өтө мындай татаал оюн болгон турат. Ошого биз оюнчулар дагы, көрөрмандар дагы, элибиз дагы ошого даяр болушубуз керек.